2 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы иш сапары учурунда жергиликтүү эл тарабынан калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу турак жай салууга жер тилкесин бөлүп берүү боюнча суроолорду беришкен. Сот Лондондун жашоочусун 13 жана 16 жаштагы жаш өспүрүм кыздарга жасалган сексуалдык мүнөздөгү кылмыштары үчүн 8 жылга эркинен ажыратты. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын Кырсыктан айдоочу оор жаракат алып, окуя болгон жерден көз жумду. Шашкан бойдон. Эки унаа сүзүшүп, бири экинчисинин үстүнө туруп калган. Мен өзүмдү ар дайым мындай боштондукта сезем, эмоциям жок. Күндөн күнгө энергия тийгенде мен жашарганымды көрүп атам. Арстан алай, чачымдын агарганы карарып, жашарганымды сезип жатам. 2 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы иш сапары учурунда жергиликтүү эл тарабынан калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу турак жай салууга жер тилкесин бөлүп берүү боюнча суроолорду беришкен. Анын негизинде Баткен облусундагы айрым жер тилкелери трансформацияланды. Белгилей кетүүчү жагдай, бул маселе көп жылдан бери чечилбей келе жаткан. Премьер-министр кол койгон токтомго ылайык Баткен районундагы суу башы айыл аймагындагы 151,1 гектар жер жеке турак жайларды куруу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынын калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Өкмөт башчынын башка чечими менен Баткен районундагы Дара айыл аймагындагы 148,6 гектар жер жеке турак жайларды куруу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынын калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Ошондой эле премьер-министр Баткен районундагы Карабак айыл аймагында жайгашкан 300 гектар жерди трансформациялоо боюнча токтомго кол койду. Бул чечимдер жергиликтүү элдин социалдык маселелерин чечүү максатында кабыл алынды. Сот Лондондун жашоочусун 13 жана 16 жаштагы жаш өспүрүм кыздарга жасалган сексуалдык Сот Лондондун жашоочусун 13 жана 16 жаштагы жаш өспүрүм кыздарга жасалган сексуалдык мүнөздөгү кылмыштары үчүн 8 жылга эркинен ажыратты. 21 жаштагы Джем Уотс социалдык тармактарда жеткинчектер менен таанышуу үчүн өзүн 16 жаштагы Джейк Уаттон деп тааныштырып келген. Бул тууралуу BBC кабарлайт. Ал социалдык тармактарда узун чачын баш кийимдердин астына катып, кең шым кийген сүрөттөрүн колдонгон. Джейк социалдык тармактарда скейтборд менен скутер тээп жүргөн видеолорун жарыялап, ага лайк баскан кыздар менен сүйлөшүп, жагымдуу сөздөрдү айтат. Жазууларда Джейк кыздар менен сүйлөшүп, жарым жалаңач сүрөттөрүн жөнөтүп, кыздарды кездешүүгө көндүргөн. Соттун жүрүшүндө Джем Уотс сексуалдык мүнөздөгү 7 кылмыштык эпизодко катышы бар экенин мойнуна алды. Бардык жабырлануучулар өздөрүн эркек менен жыныстык катнашта болгон деп ойлошкон. Көпчүлүк үчүн бул алгачкы махабаты болгон. Алар полициядан гана Джейктин Джем экенин билишкен. Джем Уотс ушунчалык жигит кейпине киргендиктен ал жада калса кээ бир кыздардын ата-энеси менен да таанышкан. Полиция кызматкери Филиппа Кенрайттын айтымында эки жабырлануучу өз жанын кыюуга аракет кылган. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, Ош мамлекеттик университетинин, Кыргыз-Орус университетинин жана эл аралык жогорку медициналык мектебин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды деп жазат Азаттык. Анда бул 4 окуу жайдан дүйнөнүн 400 университетинин катарында жашыл тизмеге киргени көрүнүп турат. Бул комиссия аларды кайрадан баалоодон өткөрүп, тааныгандыгынан кабар берет. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы 12 окуу жайы кара тизмеде калды. Ал тизмеде башка өлкөлөрдүн билим берүү мекемелери жок. Октябрдын соңунда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинин милдеттүү экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес.
Бул окуядан кийин Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардын ректорлору менен талкуулап, мындан ары аларга көзөмөл күчөтүүлөрү белгиленген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда билим алып жаткан 8700дөй пакистандык, 9000ден ашык индиялык студент бар. Алардын көбү эл аралык жогорку медициналык мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус университетинде жана Иса Акунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алат. Шаштан койдум. Эки унаа сүзүшүп, бири экинчисинин үстүнө туруп калган. Кырсыктан айдоочу оор жаракат алып, окуя болгон жерден көз жумду. ГС-2 району аймагында Honda Odyssey'дин айдоочусу кырсык учурап каза болду. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Кырсыктын видеосу Telegram каналында кыскача жарыяланды. Күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча 16 ноябрда саат 7 чамасында Honda Odyssey менен Nissan Almera Tino унаалары сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Honda Odyssey унаасынын айдоочусу оор жаракат алып, окуя болгон жерден көз жумган. Мен өзүмдү ар дайым мындай боштондукта сезем, эмоциям жок. Күндөн күнгө энергия тийгенде мен жашарганымды көрүп атам. Арстан Алай, чачымдын агарганы карарып, жашарганымды сезип жатам. Чачтарым карарып жатат, өлбөстүккө ишенем. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда коомдук ишмер Арстан Алай билдирди. Өлбөстүккө өткөнгө аракет кылгыла. Мен кубаттуулук алгандан кийин өзүмдү боштондукта сезем. Чачымдын агарганы карарып, жашарганымды сезип жатам. Демек мен өлбөстүккө ишенем, деди ал. Арстан Алай коомчулукта бир нече сөздөрү менен белгилүү. Алардын бири 2011-жылы кыш болбойт деп айтканы болгон. Ал эми 2019-жылдын август айында ал өзүн кудаймын деп атап, Алам аны 2020-жылдын президенти кылып дайындаганын билдирген. Мындан улам Бишкек ШИИБи ага карата этникалык, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Бирок анын иши өткөн жылдын 31 декабрында кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу өндүрүштөн кыскартылган. Кийинчерээк пандемия башталганда ал Кытайга коронавирусту өзү жибергенин айтып, мунун себебин Кытай Кыргызстандын карызын кечирбегени менен түшүндүргөн. Демек мен бессмертияга дагы ишенем.